Эгерде бийлик башчылардан кандайдыр бир ката чечимдер болуп же ката иштер, күнөө иштер болуп калган болсо, шарият жолунда ошол туура эмес ката иштер кантип оңдолот, кандай жол менен оңдошубуз керек. Мына бул дагы биздин шариятта ачык айкын белгиленип келген. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Муслимде келген хадисте Тамим ибн Дари деген сахабанын хадисинде айтат. Пайгамбар ад-дину насиха. Дин бул насаат. Насаат деген бул эмне? Насаат деген, насиха деген бул араб сөзүндө бул ыхластуу мамиле дегенди билдирет да. Ыхластуу калыс мамиле. Мындайча айтканда, бирөөгө мамиле жасагарда ошо чын ыхлас менен, чын дити менен мамиле кылуу деген. Анан Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушундай жалпы хадисте айтып туруп, бул дин насаат деп айткандан кийин сахабалар сурады. Ким үчүн бул таза чын ыхластуу мамиле дегенде, бул Алла Таала үчүн дейт. Алла Таалага ыхластуу мамиле кылганда, Алла Таалага шерик кошпой түз сыйынып, шариаттын туура кармап, айткан нерселерин угуп, баш ийип, күнөө иштерден алыс болуп, ушу туура таза мамиле кылышат. Жана андан кийин Оли Расулих дейт. Алла Тааланын элчисине дейт. Элчисине ыхластуулук мамиле кылуу бул элчисине баш ийип, моюн сунуп, айтканын угуп, тыйган нерселерин тыйылып, баардык кабар берген нерселерине ишенип, жана Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам динде кандай көрсөткөн болсо, кандай үйрөткөн болсо ошондой кылып үйрөнүп, жана Алла Таалага Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам көрсөткөндөй ибадат кылуу. Бул ушул Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга насаат кылуу, ыхластуулук мамиле кылууну билдирет. Андан кийин айтып атат Пайгамбарыбыз вали аимматил муслимина ва амматим. Жана жалпы мусулман башчыларына жана жалпы адамдарга деп атат. Мына бул жерден карасаңыздар, адамдарды бөлүп айтты. Жалпы мусулман башчыга, анан жалпы адамдарга деди. Демек, мусулман башчыларга мамиле кылуунун кээ бир маселеде айырмачылыгы болот. Жана жалпы адамдарга мамиле кылуу. Мына ошол айырмачылыктардын бири ошол мусулман башчыларына биз насаат айтарда, кеп кеңеш айтарда, сын пикир айтарда кандай жолду колдонушубуз керек. Пайгамбар саллаллаху айырмалап бөлүп бергендей, жөнөкөй адамга насаат айтуу менен мусулман башчыга насаат айтуунун айырмасы бар. Ошондуктан экөөнүн бөлүп айтты. Насаат жалпы мусулман башчыларга жана жалпы карабайым адамдарга деп бөлүп айтып атат. Эми мунун натыйжасында мисалы кандайдыр бир мусулман башчы бир туура эмес, жанагында айтып өткөндөй, туура эмес ката иштерди, туура эмес чечимдерди чыгарып койду дейли. Аны биз ката экенин аныктап билдик. Мындайча айтканда, жөн эле шашылып ката, бул туура эмес дей бербестен, ошонун ката, туура эмес экенин аныктап билдик. Эч бир шек күмөн жок, ката экенин аныктадык. Анан эми ошону жоюш үчүн, ошону кайтарыш үчүн адам баласы эмне кылыш керек? Мына азыркы убакытта жаман көрүнүшкө айланып калгандай, көрүнгөн жерде, көрүнгөн отурушта, айрыкча интернет булактарында болуп аткандай, мусулман башчыларга асылуу жол менен ушундай туура эмес күнөө иштерди жойгон болбойт. Бул шариатка караманча каршы келет. Мисалы, жанагындай күнөө иштер болуп калса, интернет булагына чыга калып, же блогерлик кылыппы, же кол жазма аркылуу, ошол кандай булак болбосун элдин алдында жамандап, айыбын чукуп, сын пикирлерди айткан туура эмес. Мына ушуну көптөгөн адамдар ар кандай максатта кылышат. Кээ бирөөсү саясатта упай туптош үчүн кылат, кийинки шайлоолорго упай чогултуш үчүн ошол башчынын жана жалпы эле бийлик жолунда жүргөн адамдардын беделине сөз тийгизип, буларды жамандап, өзүм ошол орунга келейин деген дагы адамдар жок эмес. Ошондой ойлордо максат кылгандар бар. Кээ бирөөсү элди ээрчип эле, эл дүрбөлөңгө түшсө жаман экен деп, ошонун аркасынан сүйлөп жүргөндөр бар. Кээ бирөөсү чын эле бул туура эмес иш болуп калды деп күйүп сүйлөгөндөр бар. Бирок ошо күйүп сүйлөп атам деп эле ошону себеп кылып, мусулман башчыны жамандап, анан абийирине, кылган ишине шек келтирип, туура эмес сөздөрдү сүйлөй берген бул такыр туура эмес. Албетте биздин шариатта сын пикир айтууну, акыл насаат айтууну, жакшылыкка үндөп, жамандыктан кайтарууну эч качан тыйбайт. Жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтаруу баардыгыбызга тиешелүү. Мейли мусулман башчы болсун, жөнөкөй адам болсун. Бирок жөнөкөй адамга жакшылык каалап, аны жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтаруу менен мусулман башчыны жакшылыкка чакырып, жамандыкты кайтаруу, анын кетирген кемчиликтерин оңдоонун өзүнүн жолу бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан Усамат ибн Зейд деген сахабасы болгон. Ошол сахабага Осман разияллаху анху, Алла Таала ал кишиге ыраазы болсун, халифа мусулмандарга башчылык кылып турган убакытта ошол халифага Усман ибн Аффан деген халифага баарыбызга белгилүү, бул 4 улуг сахабалардын бири, 3-чү даражадагы чоң сахаба. Абу Бакр Омардан кийинки эле Усман. Ахли суннанын акыйдасында бул Абу Бакр Омардан кийинки эле эң жакшы сахаба бул Усман. Эми элестетип көрүңүздөр, ошол киши бийликте турган кезде ошол кишинин бийлигине нааразы болуп, жүргүзгөн саясатына, башкаруусуна нааразы болуп чыккан адамдар да болгон. Болбосо бул кишини
пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бейишке барат деген киши. Бул кишиге пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам 2 кызын берген. Мындай жана бир кызы берип, ал кызы өтүп кеткенде кул дүйнөнүн кайра экинчи кызын да берген. Пайгамбарыбыздын күйөө баласы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бейишке барат деген адам. Мына ошол киши бийликте туруп башкарып турган убакта ошого дагы нааразы болуп каршы чыккан адамдар болгон, элестетип көрүңүздөр. Эми ошондой сахабага, ошондой таква кишинин бийлигине нааразы болгон кишилер пайда болгон болсо ошол заманда, биздин заманда андай адамдардын пайда болушу өтө мындай жөнөкөй эле нерсе да. Чыгышы аябай эле көп болот. Ана таң калбаш керек мына адамдар. Ошондой адамдар ошо Осман разияллаху анхунун бийлигине ыраазы болбосо, демек бул заманда кандай ыраазы болушат? Ушунун баары тең биз үчүн сабак. Ошондуктан эл айтып атпайбы, эл деп атпайбы, эл ушинтип атат деп ээрчип кетпешибиз керек. Биз өзүбүздүн динибизди кармап, ошол аркылуу Аллах Таалага ибадат кылып, ошол аркылуу элдерди динге үндөшүбүз керек. Ана айтайын дегеним, мына ошол сахаба башкарып турган убакта элдер мына туура эмес саясат жүргүзүп атат, өзүнүн жакындарын шайлап койду, мындай кылып койду, мал мүлкүн туура эмес бөлүп койду деп ар кандай сын пикирлерди айтып, анан кандайдыр адамдар Усама ибн Зайд деген жана сахабага келип кайрылышат да. Усама, сен Османга барып насаат айтпайсыңбы, аны менен сүйлөшпөйсүңбү, анан оңдобойсуңбу деп кайрылышат да. Анан ошондо Усама деген ошо сахаба мынтип жооп берип атат. Мына баягы жообуна жакшылап көңүл бурсаңыздар, ал айтып атат да. Эмне мен ага насаат кылып, аны менен сүйлөшкөн сайын силерге угузуп турушум керекпи деп атат да. Көрүңүздөрбү? Ага айткан сайын силерге угузуп турушум керекпи? Мен дейт, аны менен сүйлөштүм дейт, бирок өзүм менен анын ортосунда. Башка риваятта Муслимден келгенде сырран жашыруун деп айттым дейт. Жашыруун сүйлөштүм аны менен дейт. Мен дейт, ушул маселеде бир нерсенин эшигин ачкым келбейт деген да. Ана Ибн Хажар деген алым ушуга шарх берип айтып атат. Усама эмнени айтып атат? Усама ушул мусулман башчыларга сын пикирди элдин алдында ачык айтуунун эшигин деп айтып атат да. Ошону максат кылып атат да. Мына элдин алдына чыга калып, мына мен мындай деп айттым, тигиндей деп айттым, мындан кайтардым, тигинсинен кайтардым деп айтуунун эшигин ачкысы келген жок деп атат. Анткени мунун аркасынан көптөгөн жамандык келет да. Болбосо Усама колунан келген насаатын айтып атат. Айтып атам дейт, сүйлөшүп атам дейт. Мени менен анын ортосунда. Кээ бир риваятта жана айткандай, жашыруун сүйлөштүм деп атат. Ана көп адамдар ушинтип ойлошот да, айрыкча жана Ахлу Суннанын алымдарына асылган, алымдарга сөз тийгизген, хавариштердин жолунда жүргөн жана ошолордон таасирленген адамдар бар да. Азыркы замандагы алымдар, чоң алымдарга сөз тийгизип, булар чындыкты жашырышат, башчыларга чындыкты айта албайт, коркокту кылышат, алардын байлыгына, алар берген белектерине алданышат. Булар коркок алымдар, ушу бийликтин алымдары деп ушинтип айтышат да. Мына ошондойлорго жооп, мына ошо Усама деген сахаба айтып атат. Мен силерге насаатты айткан сайын силерге угузуп турушум керек деп. Бул шарт эмес. Чыныгы алымдар, чыныгы илим жолунда жүргөн адамдар эгерде ошо мусулман башчыга жолугуу мүмкүнчүлүктөрү болуп, аларга насаат айтуу мүмкүнчүлүгү болсо, алар дароо айтышат. Аны жөн гана калтырып коюшпайт. Анткени бул алымдардын, билимдүүлөрдүн милдети. Ошондуктан мына бул хадисте белгилүү болгондой, мусулман башчыларына насаат айтуу бул жеке мамиледе, алардын алдында болот. Эч качан элдин алдына чыгып, аларды жамандап айткан болбойт. Эгерде мусулман башчысы бир кандайдыр бир жерде элди чогултуп, жолугушуу кылып, алардын арыз муңун угуп, ошолор менен жолугушуп аткан убакта мусулман башчынын маңдайына бирөө келип өзүнүн арыз муңун айтып кайрылып, анан ошол жерде бир кандайдыр бир мусулман башчы бир туура эмес иш кылып койгон болсо, ошол жерде маңдайында айтса болот. Аркадан сүйлөбөй, ушак айтпай, маңдайында айтыш керек. Мына ошол чыныгы насаат айтуунун жолу жана чыныгы шариаттагы батырлык десек болот да. Кыскасы эмне, эгерде мусулман башчы ката иш кетирген болсо, анын аркасынан жамандап сүйлөбөш керек. Мейли жеке отуруштарда, үй бүлөнүн ичинде, достордун арасында, соц таркама аркылуу кандай жол болбосун, мусулман башчы кемчилик ката кетирсе, анын көзү жокто аны жамандап сүйлөбөш керек. Эгерде ким насаат айткысы келеби, туура жолго салгысы келеби, алдына барып айтсын, маңдайына барып айтсын. Анткени ушундай учурда ошол мусулман башчы ал өзүн коргогонго ал укуктуу. Балким сен сын пикириң туура эмес болуп калышы ыктымал. Аны ал оңдоп түзөп, мына мен могу ишти мондай себептен кылдым, могу ишти мондай түркүнүн аркасында кылдым. Сен туура эмес ойлоп атасың деп. Бали сеники туура болуп калган болсо, ал өзүрүн айтышы ыктымал. Же ошондой эле сеники кабыл кылып кой, катамды оңдойм деши ыктымал. Кыскасы ал башчы өзүнүн кылган ишинин себебин айтып, жана өзүн коргогонго укуктуу. Эгерде биз аркасынан сүйлөй берсек, жамандай берсек, анда эч качан бул жакшылык иш ишке ашпайт.
Мисалы ар бир адам эле бирөө келип алып анын кемчиликтерин элдин алдында же туугандардын достордун алдында же жалпы карапайым калктын алдында жамандап айта берүүнү эч ким жактырбайт. Керек болсо бир кишинин жанында туруп бир кишини жамандап койсок, бул кишинин көзүнчө мени жамандап атасың деп баарыбыз нааразы болобуз. Эми элестетип көрүңүздөр, жалпы мамлекетти элди башкарып аткан адамды кандайдыр бир шылтоолор менен тактабай эле аны жамандай берсек, айыбын чукуй берсек, ал кандай баягы акыбалда калат. Ал дагы адам, анын да жүрөгү ооруйт, зейни кейийт. Ал мамлекет деп жанталашып жүрсө, мамлекет деп элди ойлоп колунан келген ишин кылып жүрсө, анан дагы биз кошумча болуп, дагы аны жамандап, анын маанайына шек келтирип, оюн бөлүп жамандай берсек, кандай акыбалда калат да. Ошону мусулман баласы элестетиш керек. Ошондуктан чыныгы жакшылык каалайм деген адам өзүнүн жолу менен, өзүнүн тартиби менен аларга насаат кылып жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтарат. Ибн Баз деген чоң аалым өткөн, Сауд Арабиядагы мурунку муфтий болгон, ошол кишиден сураганда айткан, мусулман башчыларына насаат айтуу жеке жолу аркылуу, алар менен отуруу менен, же болбосо бир тааныган, аларга кире алга турган адамдарга кайрылуу менен, кат жүзүндө кайрылуу менен, ошол менен оңдосо болот деген. Мына ушундай жолдор менен биз насаат айтып оңдошубуз керек. Анан бирөөсү айтышы ыктымал да, мен мисалы ага жолук албай койду, мени киргизбей койду, же үнүм жетпей атат, мен айта албай атам десе. Эгерде адам баласынын колунан келбесе, аларга жолугуу мүмкүн болбой калган болсо, ал Алла Тааланын алдында өзүнүн милдетинен кутулду. Алла Таала андан сурабайт. Ким башчыларга жолуга турган мүмкүнчүлүгү бар болгон болсо, кимдин кире алган болсо, ошолор айтып жеткирүү алардын мойнуна милдет болуп жүктөлүп калат. Эгерде кандайдыр бир адам, мейли алым болобу же жөнөкөй адам болобу, мусулман башчысына жолугуп, анан мусулман башчысынын ошол катасы, кемчилигин көрүп билип туруп, ошого насаат айтпай, жакшылыкка чакырбай кетип калган болсо, анда ошол адам күнөөкөр болот. Жана ошондой эле ошол насаатты айтып атканда, мусулман башчынын өзүнүн кадыр баркы бар. Ошонун өзүнүн кадыр баркына жараша насаат айтыш керек. Жөнөкөй адамдай кылып же көчөдөгү бир адамга сүйлөп аткандай оройлук менен, катуу үн менен айтпастан, өзүн ыгынтап, жакшынакай сүйлөшүп, сылык мамиле менен айтып, анан ошо сын пикирде ошентип жеткириш керек. Анан ошондо гана мусулман башчы менен жөнөкөй адамдын ортосунда жылуу мамиле пайда болуп, анан жакшы иш өз ордун табат. Чыныгы жакшылык келет, анан жамандык келет. Эгерде биз жөн эле кыйкырык салып, урандарды көтөрүп эле жаман сөздөрдү айтып кыйкыра берсек, андан эч бир пайда жок. Ошондуктан азыр көптөгөн адамдар арасында ушундай туура эмес нерсе пайда болуп калды. Бул чыныгы баатыр ким десе эле, ал бийликти ачык айкын сындаган, коркпогон, түрмөдөн коркпогон, же мындан коркпогон, чындыкты бетке айткан киши деп коет. Болбосо ал бетке айткан жок, ал алыстан туруп айтып атат. Ушактап атат интернет булактарында. Ал чыныгы баатырлык эмес, чыныгы мусулмандын сыпаты эмес. Чыныгы мусулмандын сыпаты мына жогоруда айтылган жол менен биз насаат кылган болсок, мына ошондо биз жакшылыкка жетебиз. Ошондуктан урматтуу мусулман бир туугандар, мына ушул нерсени жакшы анықтап билип алалы. Мусулман баласы мейли эркек болобу, аял болобу, Алла Тааладан, анын элчисинен кандайдыр бир буйрук кабар келген болсо, ошого кыңк этпей баш ийишибиз керек. Мына биздин шариятыбызда мусулман башчыларына насаат айтуунун жолу ачык айкын келип атат, мына сахабадан түшүндүрүп берип атат. Жана ошондой эле мына Имам Ахмад Мустад китебинде пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын өзүнөн келет. Эгерде кимде ким өзүнүн мусулман башчысынан бир кандайдыр туура эмес көргөн болсо, аны ачык айкын жар салып айтпасын. Ошол кишинин колунан алып өзүнчө барып айтсын. Кабылса жакшы, кабыл кылбаса, ал ошол адам өзүнүн милдетинен кутулду деп атат. Мына пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ачык айкын айтып жатат. Биз мына ушуну пайдаланалы. Ушул жол менен насаат кылалы. Мына чыныгы мусулмандын сыпаты ошондой. Мына пайгамбарыбыздан жана сахабадан ошо туура эмес иштерди жоюу жолу кандай экенин келип аткандан кийин биз ошого кыңк дебестен баш ийишибиз керек. Алла Таала Кур'анда айтып атат: "Ва ма кана лил-му'мини ва ла му'минатин иза кадаллаху ва расулу амран ай якуна лахумул хиярату мин амрихим." Эркек мусулман болобу, аял мусулман болобу, Алла Таала жана элчиси кандайдыр бир буйрук берген болсо, ошол буйрукта момун мусулман эркек же аял үчүн эч кандай тандоо болбойт деп атат. Мындай чыгымда алар бул иш мага жагат, муну аткарам же аткарбайм деп тандоо кылбаш керек. Мусулман адам баш ийдим, моюн сундум деп гана айтыш керек. Эгерде кимде ким Алла Таалага, анын элчисине баш ийбей, моюн сунбай күнөөкөр болгон болсо, ал ачык айкын адашууга түштү деп атат. Бул өтө коркунучтуу нерсе. Ошондуктан мусулман бир туугандар ушул нерсени жакшы билип, жана башкаларга да жеткирип бөлүшөлү.